Аллах ыраазы болсун. Биз балалуу боло албай жүрөбүз. Жолдошум менен ажырашкым келбейт. Бирок жолдошум дагы баласы жок. Өтөбү деп боорум ооруйт. Мен жашмын. Жолдошумдун жашы өтүп баратат. Кеңеш бериңизчи. Албетте, Аллах субхана таала ал үй бүлөгө жардам берсин, перзент насип кылсын. Аллах субхана таала үчүн бул өтө жеңил нерсе. Анан ошол үй бүлө Аллах субхана таалага такыба болуп, ибадаттарын өз убагында аткарып, Алла таалага чын диктери менен дуа кылышкан болсо, Алла таала сөзсүз берет. Ыйлап, саждада дуа кылып, же башка убакта дуа кылып, анан ошол менен биргеликте ден соолуктарын оңдоп, чыңдап биле турган адамдарга, докторлорго кайрылган болсо, иншалла Алла таала берет. Эгерде балалуу болуп калышкан болсо, эми анын көп жолдору бар. Мисалы, өздөрү үй бүлө болуп жашайбыз деген болсо, сабыр кылып жашай берет. Бул дагы жакшы нерсе. Анан эгерде мисалы аял киши төрөлбайгыдай аял болуп калган болсо, менимче кызганбай эле күйөөсү экинчи аял алып жашаган болсо, балалуу болот деп ойлойм. Бул дагы жакшы нерсе, исламда бар, адал нерсе. Анан күйөөсү ошентип жаш өтүп, баласы калгыча экинчи аял алып ошондон балалуу болгон жакшы нерсе да. Анан муну да аялы туура түшүнүп, кызуучу чыгарбай, кызганбай ушул кадамга барган болсо, бул дагы андан беш бетер жакшы. Аллах субхана таала кандай болсо дагы береке берсин.